Бүгүн 7 февралда Жогорку кеңеште Бүтүн Кыргызстан фракциясынын демилгеси менен Бишкектин экологиялык коопсуздук маселелерин чечүүдө эмне тоскоол болууда аталышындагы тегерек стол өттү. Иш-чарага Жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик муниципалдык органдардын, архитектура кызматтарынын, эл аралык экологиялык уюмдардын, жарандык жана эксперттик коомдордун өкүлдөрү катышышты. Жыйындын жүрүшүндө элекүлүү Адахан Мадумаров бардык мыйзамдык нормативдик актылардын болгонуна карабастан Бишкектин экологиялык коопсуздук маселесин чечүүгө эмне тоскоол болууда деген суроо конкреттүү талкууланаарын эске салды. Атайын кабыл алынган мыйзамдар, башка нормативдик актылар бар. Теманын аталышы ушундай болуп айтылып атат. Ошол Бишкектин экологиялык коопсуздук маселелерин чечүүгө эмне тоскоолдук кылууда. Бүгүн конкреттүү түрдө сүйлөшөбүз. Бишкектин экологиялык коопсуздугу боюнча эксперт Белек Сарымсаков атайын аналитикалык материал даярдап, анда бул көйгөйгө алып келген жагдайларды көргөздү. Андан сырткары маселени чечүүнүн кандай жолдору бар экенин айткан менен, ага эмне же болбосо ким тоскоол болуп жатканын айта алган жок. Можно назад, да? Разработать экологический паспорт Бишкека с микроклиматическим районированием территорий, земельных участков, с расчетами по инсоляции, ветровой нагрузке, направлением основных ветров, озеленению, ирригации и так далее. Бишкек шаардык кеңешинин депутат Усубалиев Бишкектин экологиялык коопсуздугун жоюуда мэриянын күчү жетпешин айтты. Сиздердин да жардамыңыздар керек мэрияга. Ошондо гана свалочный полигон боюнча биздин мэрибиз айтты, быйыл деген полигонго 2 инвестор бар. Бишкектин вице-мэри Мирланбек Байкончоков бул маселени чечүүдө эмне тоскоол болуп жатканына токтолду. Баягы кээ-бирки маселелер мэрия тарабынан жалгыз эле чечүүгө мүмкүнчүлүктү бербей жатат. Бул деген комплекстүү иш-чаралар болуш керек. Мэрия тарабынан жанагы биз буга чейин мен айтып кеткендей, катуу көмүрдүн отканаларды газга өткөрүү иш-чараларды биз жүргүзүп атабыз. Жана жыл массивтерди газификация жумуштарын биз Газпром компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мен буга чейин айтып кеткенде быйыл 5 жыл массивти газификация иштерин буюрса бүтүрөбүз. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова деле маселенин келип чыгыш себептерин санап бергени менен чечүүгө тоскоол болгон жагдайларды атай алган жок. Контроль качества угля. Значит, получили аккредитацию. Когда мы получим правовой механизм контроля, значит, можем уже технически на любой стадии технологического процесса контролировать. Хоть на Херекече, хоть на ТЭЦ, где бы это ни топилось, и даже на этих угольных базах. Это снимет проблему. Жогорку кеңештин депутаты Венера Райымбачаева дагы бул маселенин кесепети ден соолукка кандай зыян алып келиши боюнча статистикалык маалыматты такалып окуп жатып, жыйындын катышуусунан сыныктуу. Орто төмөн кирешилүү өлкөлөрдөгү 5 жашка чейин балдардын курч төмөнкү респиратордук инфекциялардын каза болгондордун жарандардын жарылышынан көбү абанын булганышынан келип чыгат. Азыркы учурда биздин статистиканы да айтып кеткен элем. Бизде Кыргызстанда эң биринчи орунда жүрөк, кан тамыр оорулары турат. Экинчи уже 10 раз это говорили. Причины, какие болезни айтты да, где выступаете, бары. Өзүңөр сурап атасыздар конкретный белгилесип. Кайра эле ошол бүттаны билебиз бизде. Давайте мен жөн эле сизге статистика айтып берип атам, ошо жанагы абанын өзгөрүшү боюнча. Жашыл альянстан аткаруучу директору Илгиз Камбаров маселени чечүүдө массалык маалымат каражаттары аркылуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлбөй жатканын билдирди. Мындан сырткары кадрлардын сапатсыз болуп жатканын айтты. Адистердин сапаты жок да. Биз кантип реформа кылабыз, кантип маселелерди чечебиз, эгер адистердин сапаты болбосо. Эмнеге адистердин сапаты жок? Себеби өзүнүн туугандарын, өзүнүн жакын досторун алып келип алышкан. Ошон үчүн сапаты жок. Эгер силер действительно на основе знаний чакырсаңар, действительно, ошондо алар силерге ачуу чындыкты айтат. Они вам скажут: Байке или урматтуу депутат, урматтуу эжеке, вот так нужно делать.
Маселени чечүү үчүн бир жума ичинде тиешелүү тараптар өз сунуштарын конкреттүү түрдө берүү тууралуу чечимине келишти. Анын негизинде резолюция кабыл алынары айтылды. Өткөрүлгөн бул жыйын маселенин чечилишине өбөлгө болорун айтат Адахан Мадумаров. Кандайдыр бир түрттүүчү күч болот. Болгондо да мен октябрда десем көрдүңүзбү, өздөрү кызыгуу менен айтып атат, июнда эле өткөрөлү дегендей болуп, бул биринчи жолку көрүнүш. Ушундай болуп, бардык тарап аткаруу бийлиги да, мыйзам чыгаруу бийлиги да, жергиликтүү Бишкек мэриясы да, эң негизгиси коомдук уюмдар ушуга баш оту менен кирүүгө даяр болуп аткандан кийин күмөн санабай эле койсок болот.